Расмий булактардан алынган маалыматтар менен таныштырып, эфирде сайтка саякат программасы, саламатсыздарбы. Биринчи вице-премьер-министр болуп бары иштей албай жүдөп, жоопкерчиликтен качып Улуттук банктын төрагалыгына кеткен Толкунбек Абдыгулов кызматын 7 жылдан кийин келечек муунга өткөрүп берерин айтты. Экинчи жолу Улуттук банкты башкарып жаткан Толкунбек эртең эмне болорун эске албай, мени 7 жылдык мөөнөткө шайлашкан, мөөнөтүм бүткөндө кызмат ордумду башка жаңы муунга өткөрүп берүүгө даярмын деп айтты. Мындай дымагына караганда мекемени менчигинде элестетип алган окшойт эрекен. Жепті оңдойго сарпталды делген 386 миллион долларга байланыштуу коррупциялык схема боюнча мурунку өкмөт башы Сапар Исаков, мурунку мэр Кубанычбек Кулматов, азыркы жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев камалганы белгилүү. Ага чейин Айбек Калыев баштаган 6 жетекчи камакка алынган. Ошону менен учурда 10 адам камакка алынды. Бирок ТВ компаниясы менен 2013 жылы өкмөт башчысы болуп турган Жантуры Сатыбалдиев келишим түзгөнү. Анын бардык коррупциялык схеманын башатында турганы буга чейин көп айтылып, көп талкууланды. Бирок эмнегедир ушул кезге чейин УКМК Сатыбалдиевди камакка албай келет. Же акчасы арбын Жантуры мырза баарын жайгарып, баарын сатып алдыбы? Бул да ойлоно турчу маселе. Исаков баштагандар камалып, эмне үчүн Сатыбалдиев камалбайт? Бул жагы такыр логикага сыйбай турат. Же Сатыбалдиевди ушинте олтуруп Шадыевдин артынан качырганы жатышабы? Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов жогорку кеңештин тармактык комитетинде отчет берип жатканда транспорт министрлигинин 2016 жылдагы бюджети текшерилип, натыйжада 257 миллион сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталганын айтты. Ошондой эле бул көрсөткүч жалпы каржылык мыйзам бузуунун 20%-ын түзө турганын кошумчалады. Уурулуктун жолдору баягыдай эле жолдорду оңдоодо иштин, материалдын баасын ашыра көрсөтүү менен байланыштуу. Министр Жамшытбек Калилов бул 2016 жылдан бери жетектеп жатканы менен коррупцияны азайта алган жок, азайтмак түгүл, тескерисинче ал көрсөткүчтү күчөтүп жаткандай. Калиловдун ишмердүүлүгүнө көп сындар айтылып келет. Бийлик болсо ал сындардын баарын кулак сыртынан кетирип келет. Коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, натыйжада Америкага качып кеткен мурдагы биринчи вице-премьер-министр жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты Аскарбек Шадыевдин 25 банктык эсеби жана жакындарына катталган бир нече Trade Invest жана Binaga сыяктуу фирмалары камакка алынган эле. Бирок бул ишканаларга караштуу Бишкек шаарындагы аларча соода борборунун курулушу бүткөрүлүп, 1-июнда ишке киришкен. Коомчулукта буга байланыштуу нааразычылыктар айтылып, натыйжада УКМК Шадыевдин мүлкү боюнча тергөө аяктай элек деген маалым кылды. Демек аларча соода комплекси акыйкаттык болсо мамлекетке алынат деп үмүт кылалы. Учурда парламент депутаты, башта ички иштер министри, ЖМК төрагасы кызматтарын аркалаган Зарылбек Рысалиев кылмышкер мыйзамдагы ууру аттыккан Азиз Батукаевдин абактан, ал түгүл Кыргызстандан чыгып кетишинин негизги себептерин ачык айтып берерин жарыя кылууда. Менимче анын сөзү кылмышкердин медициналык справкасын тууралап берген Динара Сагынбаевадан башталса керек. Эгерде Динара Айымдын мед справкасы болбогондо кылмышкер кыңк этпей камакта олтурмагы баарыбызга түшүнүктүү. Динара Сагынбаева Кыргыздын кыйла жигиттеринин канына забын болгон. Кыз зордуктап камалган Азиз Батукаевга анчалык эмне боор ооруп, жүрөгү жылып кеткенин түшүнүп болбойт. Ана мына өлөт деген немеси куландан соо эле кутуруп, Орусияда оромпой тээп жүрөт. Кылгылыкты кылып, кылжып менен бууган Динара Сагынбаева болсо, учурда улуттук госпиталды жетектеп, кылыда кыйшайбастан кычырап иштеп жүрөт. Ушул күндөрү Саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын комиссиясы улуттук госпиталдын офтальмология бөлүмүндөгү жамааттын арызын текшерүүдө. Аларда калыс адилеттүү чечим чыгарат деп ишене туралы. Жогорку кеңештин депутаттарынын улуттук госпиталдагы жогоруда биз сөз кылган мыйзам бузуу боюнча материалдар башкы прокуратурага, эсеп палатасына, УКМКга жана каржы полициясына жөнөтүлгөн. Жакын арада алар тараптан алгылыктуу аракеттер болот деп ишенебиз. Белгилүү болгондой, буга чейин Ройсинбанктан 3 миллиардтан ашуун акча сыртка чыгып кеткени боюнча кылмыштуу окуя ачыкка чыккан. Бул кылмышты жакын арада эле болгондой чыгарып жатышты эле. Бирок кылмыштын башаты 2014 жылы эле башталганын Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов бул кылмыш иштин чоо жайы тууралуу кененирээк айтып жатып маалымдаган. Анын маалыматы боюнча жасалма документтер менен Орусиянын аймагында жана Сейшел аралдарында катталган фирмаларга эсепти 2014 жылы ачып, ошол жылдан бери бул компанияларга Ройсинбанк 3 миллиард рубльдан ашык акча жөнөткөн.
Улуттук банк Росинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-2015 жылдары аныктаган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Росинбанктагы мыйзам бузууга байланыштуу 6 миллион сом айып пул салынып, жетекчиликти иштен четтетүү талабы коюлган. Абдыгулов бул талаптар аткарылганын кошумчалады. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат Росинбанкка мыйзамсыз акчаны адалдаштыруу боюнча кылмыш ишин козгоп, банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Андрей Гойхман камакка алынган. 2017 жылда жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгында мамлекеттик мекемелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, чарбалык субъектилер 11 миллиард сомдон ашуун каржы тартибин бузган. Бул тууралуу эсептөө палатасынын төрагасы Улукбек Марипов Жогорку кеңеште эсептөө палатасынын 2017 жылдагы иши жөнүндө отчет берип жатып билдирди. Анын айтымында 2017 жылы транспорт жана жол министрлиги 257 миллион сом көлөмүндөгү каржы тартибинин бузулушуна жол берген. Ал эми экинчи орундагы Бишкек мэриясында 246 миллион сом, үчүнчү орундагы бажы кызматында 108 миллион сом өлчөмүндө каржы тартибин бузуу фактысы аныкталды. Андан сырткары эсептөө палатасы тарабынан жыл ичинде 310 айыл өкмөтүнө текшерүү жүргүзүлүп, 84 миллион сомдук каржы тартибин бузуу аныкталуу менен кылмыш иштери козголгон. Биз 5 миллион сомго чейинки айыл өкмөттөрүн текшербей эле, көбүн эсе каржы тартибин такай бузуп келаткан Билим берүү жана Илим министрлиги, Транспорт жана жол министрлиги сындуу мекемелерди тыкыр көзөмөлдөп жатабыз, деди Улукбек Марипов. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана чыгаруу жөнүндө 4 жарлыкка кол койду. Анын бири 551 адамды, анын ичинен 422си чоң адамдар жана 129 балдар Кыргызстандын жарандыгынан чыгаруу жөнүндөгү жарлык. Мындан сырткары президенттин дагы бир жарлыгы менен жалпысынан 342 адам Кыргызстандын жарандыгына кабыл алынды. Алардын көпчүлүгү Өзбекстан жана Тажикстандан келген этникалык кыргыздар. Бул тууралуу маалыматты Азаттык билдирди. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери башка өлкөлөрдүн жараны болуп кеткен кыргызстандыктардын саны 50 миңдин тегерегинде. Ошол эле учурда Кыргызстандын да, Орусиянын да паспортуна ээ болуп, мыйзамсыз түрдө кош жарандуулук менен жүргөндөр да көп экени айтылат. Баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгаруу жана кабыл алуу укугуна мамлекет башчы гана ээ. Казакстандын айыл чарба министрлиги Орусиянын бир нече компаниясынын азыктарын киргизүүгө убактылуу тыюу салганын жарыялады. Министрликтин расмий сайтында мындай чечим мыйзам бузуулар аныкталгандан кийин кабыл алынганы жазылган. Маалыматка караганда Орусиялык 4 тоок фабрикасынын продукциясынан колиформ бактериялары жана сальмонелла табылган. Казак тараптын маалыматында тоок этинен жасалды деген продукциядан чочконун ДНКсы табылган. Бул кырдаалды жөнгө салуу үчүн Казакстандын айыл чарба министрлиги импорт кылган өлкөнүн тийиштүү органдарына кат жөнөттү деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бирок анда чектөөлөр качан алына тургандыгы маалымдалган эмес. Казакстандын мындай тыюу салуусу расмий Москванын казак компанияларынын сүт азыктарына убактылуу чектөө киргизүү пландарына туш келүүдө. Буга чейин Орусия айыл чарба көзөмөл органы 1-июлдан тартып Казакстандын Тайынша астык деп жана мол продукт компанияларынын азыктарына тыюу салынаарын билдирген. Мындай чечимди Москва Орусияга сүт ташууда алдамчылык схемалары аныкталганы менен түшүндүрүшкөн. Орусия жана Казакстан соода-саттык товар жүгүртүүнү жеңилдетүү үчүн түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер. Орусия үстөмдүк кылган бул биримдикке Кыргызстан, Беларусь, Армения өлкөлөрү дагы мүчө. Иран бийлиги Ороз айында чабуулдарды пландаган террордук түйүндүн 27 мүчөсү камакка алынганын билдирди. Чалгын министрлиги интернет сайттарына жарыяланган билдирүүдө кармалгандар Тегеранда жана башка чоң шаарларда террордук операцияларды жасоону көздөгөнү айтылат. Министрлик бир топ курал жарак жана октары конфискацияланганын маалымдады. Билдирүү Ирандын сакчылар корпусу коңшу Ирактын кирүүнү көздөгөн террордук топтордун 3 жол аракетинин мизин кайтарылып, 13 киши өлтүрүлгөнү жарыялангандан кийин чыкты. Былтыр 12 июнда Тегеранда куралчан адамдар парламент имаратына жана Аятолла Хамейнинин күмбөзүнө кол салышкан. Анда 13 кишинин набыт болгону айтылган. Ислам мамлекети экстремисттик уюму кош чабуулду ишке ашырганын мойнуна алган. Сиздер интернет сайттарынан алынган маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Эскертсе, мында кеткен материалдар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык, кечиңиздер көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.